1989 yılın 22 sentyabrında Kırgız SSR Jogorku Sovetinin sessiyası açıldı. Sessiyada Kırgız dilinin taqdırı çeçiledi. Kırgız SSR'nin mamleketlik dili jönündögü zakondun dolborun Dobuşka koyunun aldında Joldoş Şerimkulov deputatlarga mındayça gayrıldı. Бұл законду сиздердин алдыңыздарга тартуулоодо көптөгөн адамдар иштеди. Анын баары докладта айтылды эле, кайталоонун кереги жоктур. Ошон үчүн ошол элдин жашаган эмгегин миңдеген адамдардын талкууга катышкан ойлорун, пикирлерин эске алып, добуш берүүдө өзүңүздөрдүн акылыңыздар, оюңуздар кандай айтса ошондой добуш берсеңиздер деп суранар элек. Бул кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү муктаждыгы, бул кыргыз элинин мындан кийинки боло турган тагдыры. Kırgız SSR'nin mamleketlik dili jönündögü zakondun dolboru dobuşka koyuldu. Deputatlar anı bir dobuştan kabul alıştı. Elimizdin köptön kütkön tilegi işke açtı. Kırgız diline Kırgız Sovetlik Sotsialistik Respublikasının mamleketlik dilinin hukuku zakon yüzünde bekitildi. Силерди бүгүнкү 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү аралыктан окутуу болуп жаткандыгына байланыштуу биз силерди ушул видео аркылуу куттуктаганга уруксат бериңиздерди сурайбыз. Мамлекеттик тил дегенде биздин кыргыз тил эсибизге түшөт. Бул мамлекет болуш үчүн сөзсүз түрдө улут, анан тили, желеги, герби, президенти болот. Ошонун ичинен эң негизгиси улут болуп турган бул тилибиз болуп эсептелинет. Анан жылда биз ушул мамлекеттик тил, кыргыз тили жумалыгынан жогорку деңгээлде кыргыз тили мугалимдери аркылуу өтүп жүрчүбүз. Быйыл мына өзгөчөлүгү ошол онлайн ретинде болгондугуна байланыштуу сиздерге эжелериңер көптөгөн иш-чараларды тааныштырат. Ошо тааныштырганда баарыбыз активдүү болуп, дагы ата-энелер дагы ушул иш-чарага активдүү катышып берүүңүздөрдү сурап кетем. Сөзүн алып мен дагы баарыңарды тил күнү менен куттуктамакчымын. Кандай бактылуу калкпыз, тилибиз бар. Болгондо дагы биз мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик статус алган тилибиз бар. Азыр ар бирибиздин милдетибиз ушул тилибизди дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, дүйнө эли сүйлөгөндөй болуп, эмне үчүн биз англис тил үйрөнгүбүз келип атат? Эмне үчүн биз орус тилинде сүйлөгүбүз келип атат? Демек башка элдер дагы ушундай болуп сыймыктанып, биз кыргыз тилинде сүйлөсөк экен, кыргызча үйрөнсөк экен деп аракет кылгандай болсун да, мен ошонун баарыңардан күтөтүлөм. Анан биздин белгилүү акындарыбыз азыр Владимир Уруксат эмне деген жүрөк титирткендер бар. Ушу кыргыз тилинин мамлекеттик тил болуп калыптанышына биздин Жыңгыз Айтматовдун да саны бар. Өзүңөр байкап аткандай ошон керекпиз. Мана силерди билип отурабыз. Бекеринен бул жерге келген жокпуз. Айтматовдун сөзү баарыңар эсиңерде. Адамда эң кыйыны күн сайын адам болуу деп. Демек бул өзүнүн мамлекеттик тилин билген, тилинде сүйлөгөн, тилинен угулган, байлыгын билген, ушул тил жазылган китептерди окуган балдар дагы жөнүгө кабыл айтпаш керек. Ана эместерге азыр Шайлоо Дүйшеевдин
өзүңөр жакшы билген эне тилин уnuткандар деген мынаны айтып кетейин да. Биздин ушул жумалыктарда ушул темада. Демек, тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил деп биздин жумалык аталып атат. Жумалык боюнча бүгүн эжеңер тааныштырат. Демек, баардык класстар катышып, ушул иш-чараны бир жума бою биздики айлыкка созулуш эле негизи. Жумалык кылган атабызбы биз. Демек, ушул жумалыкка баарыңар активдүү катышат деп ойлоймун. Кутмандуу күнүңүздөр менен ага эжелер, мектеп окуучулары. Сиздерди мамлекеттик тилибиздин 31 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мамлекеттик тилибиздин уңгусу улуттук тили. Ал эми улутту 3 нерсе сактайт: улуттук тил, улуттук тарых, улуттук дүйнө таанымы. Өз дүйнө таанымын жоготкон улуттун жүрүш турушу, мамилеси, түпкү ишеними, каада салты, дүйнөгө карата болгон көз карашы өзгөрөт. Өз тарыхын билбеген улут өзүнүн ким экенин билбейт. Эртең ким болорун, эртеңки күндүн кандай болорунан дагы маалыматы жок болот. Улуттун эң башкы касиети тил. Өз тилин унуткан улут эртең жок болот. Улут мыктылыгынан эмес, начардыгынан жок болот. Ошондуктан ар бирибиз улутту сактоо максатында тилди сакташыбыз керек. Мамлекетибиз өнүксүн десек, тилибизди өнүктүрөлү, эне тилибизди сактайлы, эне тилибизде таза сүйлөшөлү. Бардыгыңыздарды эне тилибиздин баалуулугун сактоого, эне тилибизди урматтоого чакырам. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан 31 жыл мурда, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили деген макамга ээ болгон. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бул күндү биз улуу майрам катары белгилеп келебиз. Андыктан мен сиздердин баардыгыңыздарды ушул тил майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сөз кадыры. Жакшы сөз сүйкүм угулат, жакшы сөз күндөн жылуураак, жакшы адам сөзгө түшүнөт, жакшы адам сөзгө жыгылат. Айралбай акты караны, там-тамдап ойдун талааны, тажатат сөзгө түшүнбөй, адамдын арсыз жаманы. Картаңбы, жашпы, балабы, таанылат сөздөн абалы, сөздөргө маани берчекен, байкасаң ата бабаны. Алардан калды көп макал, баарысы алтын сөз макал, карасаң бирөө мындай дейт, карынын кебин капка сал. Бул сөздү угуп жүргөн сөз, баарыбыз кулак түргөн сөз, а бирок кайдан чыкты экен мынчалык өмүр сүргөн сөз. Эркалы Өзканалиев, эне тил кайрыктары. Кудуреттүү, кереметтүү, канаттуу, кыргыз тилдей тил жок жарык дүйнөдө Кудай мени кыргыз кылып жараткан кыргыз тилин мүмкүн эмес сүйбөөгө. Кыргыз тилдин кудуретін карачы, кылымдарга кыл чайып көр азыраак, жаактуулар манас айтып жатат. Эне тил. Кыргызым, ойлончу эски жебе, эн атаңдын айтканын эски дебе, тарыхты сен тарсатып салган менен, таңдайыңа сайылат эски жебе. У чалканды мойнума артам дагы, улутумдун назарын тартам дагы, унуттук деп тилимди кантип айтам, урпактарга уялбай аркам дагы. Ташты сырып тарыхты мен төккүм келет, тилимди мен туу тутуп өткүм келет, эне тилин эсирип чаңгандарды эне тилде ашатып сөккүм келет. Эсенгул Ибраев, улутпосом тилим менен улутмун. Эй жарандар, эскертемин силерге. Чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип. Эне тилин билбей туруп, эне тилге күйбөй туруп, эли журтун сүйөмүн деш чекилик. Ысыгыңа алар күйүп, суугуңа тоңалбайт. Эне тилин түшүнбөгөн, кургуйкырып күпүлдөгөн, эч убакта ата журттун анык уулу боло албайт. Бул чындыкты тилин танган тилазарлар, динин танган
дин азарлары кошсун, мейли алардын куйкалары курмушудай курушсун. Ар улуттун улуттугун аныктар тил деген бар, метрикасы улуттун. Владимиров жаркырай берет түгөлүп, кыргызда далай бетмешип, кыргыздар мени көргөн жок. Кыргыздын көбү өлсө да, кыргыздын тили өлгөн жок. Кып-кызыл канды кетишип, кыргыздар мени көргөн жок. Кыргызды кырып женсе да, кыргыздын тилин жеңген жок. Кылычын кайрап от чачып, кызыгып кимдер берген жок. Кыргыздын жанын берсе да, кыргыздын тилин берген жок. Тынчтыкбек Нурманбетов, эне тилин. Эл туруп, эне тилин уnuткан бар. Эл безиер атка конуп куруткан бар. Эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сай сөөгүн сыздаткан бар. Элинин элдигине башын ийбей, эненин тилин билбей, дилин билбей. Эр кулдан көбөйдөгө көктөн түшкөн, эл үчүн, энеси үчүн жаны күйбөй. Элинин теги жайын сүрүштүрбөй, элинин каада салтын көзүнө илбей. Элигип күмбөз көрсө, мечит көрсө, атеист аталы бек арсыз түркөй. Энчисин талашкансып Бабур баба, эми эле өчө күчтүү анча буга. Уратып тыныштыгы Бабур үйүн, арбакка шек келтирип эл алдында. Бул Ибраев тили менен улутмун. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл башкарган кемеңгер, мейли бакыр, мейли баатыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бу жерге, суболум бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажы бар бир элде. Анан муну билип ал, кулагыңа сырга кылып билип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача тили бар. Бирок билгин, бирден гана тили бар, билгин муну билип ал. Эй эрендер, эскертелим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип, эне тилин билбей туруп, эне тилин сүйбөй туруп, эли журтту сүйөмүн дешчи келик. Анда эмесе тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Теманын астында өтүлүүчү тил жумалыгынын иш-чаралары менен тааныштырып өтөйүн. 16 сентябрдан 18 сентябрга чейин 6 класстар арасында сүрөт конкурсу өткөрүлөт. Ал эми 7 класстар арасында кыргыз тили, кыргыз эли, эне тили темасында көркөм окуу конкурсу 16 сентябрдан 21 сентябрга чейин өткөрүлөт. Ушул эле убакыттын аралыгында 8 класстар арасында улут болсом, тилим менен улутмун деген темада эссе жаздырылат. 9 класстар арасында акыл ордо таймашы 21 сентябрдан 23 сентябрга чейин өткөрүлөт. Бул таймашка 9 класстын окуучулардын баары катышат жана таймаш 3 тур менен өткөрүлөт. 21 сентябрда 10 класстар арасында мамлекеттик тил күнүнө карата слайд конкурсу өткөрүлөт. Ушул эле күнү 11 класстын окуучулары менен Кыргыз Республикасынын ар бир жараны кыргыз тилинде сүйлөшү керек деген темада дебат өткөрүлөт. Мамлекеттик тил күнүнө карата 6 класстан 11 класска чейин класстык саат өткөрүлөт. Анын темасы улуттун улуулугу эне тилинде. Ошондой эле жуманын ичинде мектептеги драмалык ийримдин, комузчулар ансамблинин, мектептик хордун чыгармачылык иштерине да күбө болосуздар. Ал эми бул жумалыктын жыйынтыгы 23 сентябрда чыгарылат. Бардыгыңыздар активдүү катышыңыздар.